Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо картошкадан жасалган абдан жумшак, жыттуу лепешкалар. Ал үчүн бизге 10 чакты картошка керек, сууга бышкан. Аны жакшылап эзип алабыз, суусун баарын төгүп. 10 чакты картошкадан 1 килограмм пюре чыкты. Эми буга майда тууралган укроп жана көк пиязды кошобуз. Жана ошондой эле 1 жумуртка, жарым чай кашык кара мурч, бир аз кызыл калемпир, татымына жараша туз 1 чай кашык коштум. Жана ошондой эле жарым чай кашык куркума кошуп койдум. Бул камырыбыздын өңүнө таасир берет. Жана кошпой деле койсок болот. Бирок куркуманын пайдалуу жактары да абдан көп. Ошондуктан мен ар дайым колдоном. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин 350 грамм унду элеп 2 бөлүп салып аралаштырып алабыз. Мен жарымын картошкага аралаштырып алдым. Ал эми ундун жарымын столдун үстүнө илеп, камырды ушул жерден чогултуп алам илеп. Камырыбыз абдан назик, жумшак, колго жабышчак болот, бирок ашыкча ун менен толтурбайбыз. Азыр жөн гана камырды жайып жатканда дагы жакшылап столдун үстүн ундап алабыз. Алгач камырыбызды майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мен 14 бөлүккө бөлүп алдым. Эми ар бир бөлүктү тоголоктоп жайганга даярдап алабыз. Камырды болжол менен 3-4 мм кылып жука жайып алабыз. Жана албетте өзүңүздүн сковородкаңыздын өлчөмүнө жараша. Жайып алгандан кийин эми камырдын ашыкча ундарын күйүп салсак болот. Эми сковородкабызды ысытып, алгач майлап алабыз жана ортоңку отко коюп, эки жагынан 2-3 мүнөттөн кызарта бышырып алабыз. Жана ысык токочторубузду сары май менен же ак май менен майлап коебуз. Мына ушундай жумшак, жыттуу жана абдан даамдуу лепешкаларыбыз даяр болду. Ысык чай менен, каймак менен абдан ылайыктуу. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда класс басып, каналыма катталыңыздар. Ошондой эле досторуңуз менен бөлүшүп, коңгуроону да басканды унутпаңыз. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.